жергиликтүү бийлик менен республикалык коомдук уюмдардын башын бириктирип, элдин арасында кадыр барк тапкандарды, эл эмгеги менен элге жаккандарды, үйдүн куту, төрдүн көркү, тарбиянын башаты болгон асылдарды, балдары жакшы чыккан, турмушта өзгөчөлөнгөн инсандарды өздөрүнүн төш белгилери менен сыйлап келебиз. Баскан жолдорунда береке жаткан, ар бир сөзү менен жан дүйнөбүздү байытып, тарбиянын башаты болуп, жөнөкөй пейили менен улуулукту мойнуна алган Чубак Ажы Жалилов агабызды Данышман төш белгиси менен сыйлап койгуга уруксат этиңиздер. Кол чапаңыздар, Кыргызда ушундай данышмандар болсо, жан дүйнөбүз байыса, жашообуздун кемчилиги ансыз да оңолуп барат. Мына ушундай данышман төш белгиси менен Неамат Ажы агабыз Жээнбеков да сыйланат. Бир кол чаап коюңуздар. Данышмандык бул аманат. Элдин жүгүн көтөрүп, элди алга жетелеп, жарык чачып, жакшылыкка үндөө дагы Кудайым назарын салган инсандардын гана багына жазылат. Андыктан ушул агаларга бир кол чаап туруңуздар. Кудайым кем берсин, дагы да болсо ийгиликтер берсин. Жаш болсо да элдин тилин таап, элдин арасында ушундай алгылыктуу иштердин башында жүргөн, элдин ак батасы менен өнү өсүп, келечеги кең болсун деп үмүттөндүргөн, жигиттердин султаны, Манастын урпагы болгон Сапарбаев Медер мырзаны Кыргыздын кыраан жигити төш белгиси менен сыйлайбыз. Кол чаап коштоп койсоңуздар. Сыйлык ээсин тапса, бул биз үчүн сыймык. Атын атаса куту сүйнөт дейт. Мына ушул агаларга, сыйлык алгандарга бардыгына дагы бир жолу элдин атынан аманчылык, жакшылык каалоо менен кол чаап коюңуздар. Куттуу болсун конушуңуздар, катуураак тесинде болушуңуздар. Ойлосо ою таза, ачкини деле кооздук үчүн таккан карагаттай көзү таза. Сакадай бою саралтын тургандын баралтын, кыргыз эли агылып барат, Чубак Ажы келди деген жерде адамдар батпай да калат. Анча-мынча кыз келиндер каранын көрбөй бизге окшоп арманда калат. Эфирден жазганын, чыкканын кебелери катып алат, күйөөсүн айтканда укпай калат. Чубак Ажынын бир сөзү мыйзам, кээ бир үй бүлөндө башкарып алат. Мындай тилинде мөөрү бар, жүзүндө сүрү бар, өзүнчө керемет инсан, ылайым эле Кыргызда дагы да жарала берсин тилек менен сөз кезеги сизде калат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Alhamdulillahi Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Sallallahu ta'ala ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу бир туугандар, бүгүн чындыгында өтө толкундана турган учурлар, толкундана турган сезимдер, ушундай бир жакшы эле иш болгондугун көрүп, жана Кыргызда кеп бар. Ашың жок болсо да кашың жокпу деп, жок дегенде кашыбызды көрсөтүп келели деп келип отурабыз. Чындыгында Ниматулла Ажы менен сүйлөшүп, биз канчалык бир ысырапты, тыялык, тосолук десек деле Кыргыз тойдо туулган окшойт. Менден сурайт, ажеке бул китептерде барбы? Бул кайсы эл туулганда, кай жерде туулган? Ушу Кыргыз туулган болсо дасторкон үстүндө туулган бекен деген бир сөз барбы китебиңизде деп мага тамашачылар айтып атты. Чындыгында биздин элдин ошол менталитетинде нарт маселинде калып калган нерсе ушул тойго бергенге, дасторконго жакын эл болот экенбиз. Ошондуктан ысырап кылбагыла деп айткан менен ал нерсе кайсы бир деңгээлде таасирин бербейт экен. Бирок башка бир нерсе, мына ушул адамдардагы бар нерсени жакшылыкка буруу, багытын өзгөртүү, мына ошол нерсеге туура бир багыт жол берүү, жолдомо берүү менен ордуна келер экен. Мына ошонун келе турганын далили бүгүнкү болуп аткан иш. Өзүмдүкү дебестен, балким өзгөгө да коюлуп, мына ушундай бир муктаждарга жардам берген иш. Демек, урматтуу бир туугандар, биздин элибизден колунан келе турган иш. Мына бул жерде жазылып турган жерде айтылып аткан сөздө башка бир араб туугандар экен, башкалар экен деген сөз жок. Бардык ошол өзүбүздүн жергиликтүү тургундар, мигранттар, элибиз, журтубуз өз салым кошкондугу айкын болуп турат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кимде ким мына ушул дүйнөдө кайсы бир муктаж инсандын муктаждыгын чечсе дейт, анда Кудай Таалам ошол адамдын дүйнө акыретиндеги муктаждыгын чечет дейт. Ушул үйгө жардам бергендер, жок дегенде өзү
өзүнүн жакшы бир сөзү менен жардам бергендердин бардыгынын тилектери бар, арыз муңу бар. Ошолордун бардыгын Кудай Таалам чечет насип кыла турган болсо. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, урматтуу бир туугандар, кимде ким мына ушул дүйнөдө кыйынчылыкта калып калган адамдын колунан жетелеп жаракат чыгара турган болсо, ошол адамга үмүттүн шооласын бере турган болсо, анда кыяматтын караңдыгынан, тозоктун коркунучунан адамга келе турган бардык балелерден Кудай Таалам өзү куткарат дейт. Мына ошол канча адам жардам берсе, ошол жөн эле жок дегенде жардам берип аткандарга рахмат, ушулар жардам берип атат десе, же жөн эле тилеги менен карап ушул үй бүтүп кетсе экен деп тилек менен өзүнүн салымын кошкондор болсо дагы Кудай Таалам ошолордун бардыгына өзүнүн иншалла жакшылыгын берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, урматтуу бир туугандар, адамдарга жардам берген учурда мечиттин мисалында айтат, кимде ким Корголдойдун үйүндө болгон мечит курса дагы ошого кадимкидей сооп берет деп айткан. Адамдар келет, бул жерде деген Кудайдын аты айтылынат, улуг иштер болот. Ушунча жакшылыкты көргөн эл албетте мына ушунун ичинде дагы жакшы кептер, сөздөр болуп, жакшы талим тарбия айтылып, жакшы имандын кеби болот деп үмүт кылабыз. Ошонун бардыгына урматтуу эл журт баарыбыз күбөбүз. Кудай Таалам жакшылык берсин, ак өргө куттуу болсун. Ушул үйгө жамандар келбесин. Келгендин бардыгы жаман болсо дагы жакшы оңдолуп кеткенде Кудай Таалам баарыбызга иншалла насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сыйлык үчүн өзгөчө дагы сый айтабыз. Кудай Таалам жакшылык оомат берсин. Албетте муну биз аванс деп билебиз, дагы көптөгөн эмгектерди кылабыз. Рахмат иншалла. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу туугандар, Айбек мырза, Наркан эжекей. Бул жерге чогулуп турганыбыз Алла Тааланын мыйзамынын негизинде чогулуп отурабыз. Бул Аллахтын мыйзамы. Алла Тааланын мыйзамынан үстөн болом деп 70 жыл өмүр сүргөн Союз кедей менен байдын даражасын бир кылам деп Аллахтын мыйзамына туура эмес иш алып барган. Азыркы учурда батыш жергесинде жашап жаткандар аял менен эркектин даражасын бир кылам деп булар дагы Аллахтын мыйзамына туура эмес иш алып барып атат. Алла Таала жаратты, бир инсанды бай кылды, бир инсанды кедей кылды. Байдын байлыгына кедейдин акысын фарз кылды, ошону берип турушка аны милдеттүү кылды. Бүгүнкү күнү ошол Аллах Тааланын мыйзамын бекемдеп, ошону тирилтип, кыям тургузган инсандар ушул жерде турасыздар. Мына анын башында Медер мырза, Айбек мырза бул жерде кургол эмес, айыл өкмөтүбүз Эркин мырза, жана бул жердеги Турат мырза, атын атап отурсак өтө көп. Айрыкча чет жердеги жүргөн биздин иммигрант балдар, кыздар эмне үчүн бул жакка ушундай мээримдүүлүк менен акча жөнөтүп жатат? Себеби адам канча мусафир болсо, ошончолук Аллахка жакын болот. Аллахты инсаган жакын болуп, Аллахты эстеген инсандын жүрөгү ачылат. Мына ошол жүрөгү ачылган инсандардын башын бириктирип, Медер мырза ушундай үйлөрдүн 6-чысы, бул 7-чisi, 6-чысы дасыр. Бул 8-чisi, ошондой эле Жалал Абад жергесине дагы 10 үй бүлөгө 2 этаждуу заманбап ишканасы менен аябай жакшы кооз бекем үйлөрдү салып жатат. Азыр өзүңүздүн муктаждыгыңызды чечемин деп акимдин эшигин каккылап, же болбосо айыл өкмөтүнүн эшигин каккылап, же бир байдын эшигин каккылап, өзүңүзгө бир $200 сураш өтө кыйын. Канча нәпсиңизди тебелеп, кыйналып, мажбурлап барып сурайсыз. А бул Медер мырзалар эл үчүн, бирөөлөр үчүн сурап жүрөт. Канчасынан кеп угат. Канчасы макул деп туруп, аны чозуп бербейт. Зейнин кейтет. Канчалары сен эмне кыласың дейт. Анан кийин бергендер башка, бербеген эч бир тыйын бербейт. Анан аркасынан, мунун аркасынан отчет кылгандар канча. Медер паланча акчаны жеп кетти, палан жердеги акчаны момундай кылып басып кетти, тигинтип кетти, минтип кетти дегендер чекеден чыгат. Ошого менин айтарым, урматтуу калайык калк, туугандар,
Алла Таалам ар бир инсанга бакыт берет. Себеби ар бир инсан бактылуу жашасам деп жашайт. Ал бактылуу жашап жаткан адамдын башын айланткан бул нафис. Жок, сен бактылуу эмессиң. Сен момундай болсоң бактылуу болот элең деп анын бакытын качырат. Бакытты чакырган, инсанды бактылуу кылган бул канаат. Биз Аллахтын бергенине канаат кылсак, ошол биздин бактыбыз. Ел таап жаткан миллион сенин чөнтөгүңдө жок болсо, миллионго сатып ала албаган ден соолук сенде бар. Эки бутуңда тике турасың, эки көзүң көрүп турат, эки колуң, эки бутуң иштеп турат, жүрөгүң согуп турат, каның айланып турат, жашап турасың, жеп турасың, басып турасың, миллион долларга бул нерсени сатып ала албайсың. Урматтуу туугандар, бул чубагажыдан кийин узак сүйлөш, бул адепсиздик, бул биздин Кыргызстан эле эмес, дүйнө жүзүнө таанылган алым. Ошондуктан мен бул жерде чындыгында толкунданганымдан, сүйүнгөндүгүмдөн ушул сөздөрдү айтып атам. Кагылайын калайык журт, биз канаат кылышты үйрөнөлүк. Алла Тааланын берген бакытын качырып албайлык. Медер мырза, Турат мырза, сиздердин ишиңиздерге ийгилик. Кудай кааласа, артыңыздарда ушунча калайык калк бар. Жок дегенде, Кудай кааласа, жакшы сөзүбүз менен биз сиздерди дайыма колдоп келебиз. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Анан бизди эстеп, аз да болсо кичине кылып жаткан кызматыбызды эстеп, берген сыйдыгыңыздарга Аллах ыраазы болсун. Чоң рахмат, бар болуңуз.